Быйыл шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу максатында бир катар иштер аткарылып, алардын катарында номер 20 Орозбай Маканов атындагы орто мектептин чатыры жаңыланып, коопсуздук жана жылуулук маселеси чечилүүдө. Ушул тапта жумуш кызуу жүрүп, бир ай аралыгында бүткөрүү мерчемделген. Эске салсак, билим уясы 1978-жылы пайдаланууга берилген. Соңку жылдары мектептин чатырынан суу өтүп, ыңгайсыздык жаралып келген. Мектебизде толук заманбап каналар уюштурулган, компьютерлер менен жабдылган, проекторлор менен жабдылган заманбап сабактар берилип келүүдө. Мектеп чатырынан суу өтүп жатканына байланыштуу шаардык мэрияга кайрылып, ошол түпкү берүүчү гранттан өтүп, биздин жыл башынан баштап мектебибиздин чатыры жабылып атат. 2 айдан бери ремонт иштери жүргүзүлүп, аяктоо учурунда турабыз. Мындан сырткары шаардык ооруканада капиталдык оңдоодон өтүп, сырткы жана ички жылуулук системалары жаңыланууда. Мындай кадам кышкы мезгилге даярдыкты арттырып, элге сапаттуу медициналык тейлөө көрсөтүүгө шарт түзөт. Оорукана 90 орунга ылайыкташып 1991-жылы пайдаланууга берилген. Имарат бетондон курулгандыгына байланыштуу заманбап жылытуу менен камсыз кылуу зарылдыгы жаралган. Азыр бир 30% бүтүп калды. Утеплять этип, обычно полный жылуулатып. Травертин азыркы заман болуп аткан травертине кылып жакшы кылып чыгаратабыз буюрса. Сапети жакшы буюрса. Декен жалпы дарыгердик практикалоо борборунда мисалы көптөгөн иштер аткарылды. Каржыланган республикалык бюджеттен каржыланып, мына электр энергияны экономдоо үчүн терезелер алмашылды. Азыркы заманбап терезелерден коюлуп, ошондой эле мына кириш жерлерини брусчаткалар менен басылып, ооруларга отургуч эмелерди жаңылоо иштери, андан айта кетсек 3 миллион 200 миң сомго быйыл мына асфальттоо ички жолдорун быйыл кылып бүтүрдүк. Эми азыр сырт жагын, мына сыртыны жылуулоо боюнча иштери былтыркы жылы болуп бүттү. Быйыл мына жакта азыр иштер болуп жатат. Мына бир айдын ичинде толук аткарылып бүтөт. Айдеркендеги оңдоп түзөө иштери шаарды өнүктүрүү, жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү багытындагы маанилүү кадам. Мындай иштердин улантылышы тургундардын жашоо сапатын жакшыртып, жаш жеткинчектердин татыктуу билим тарбия алуусуна шарт жаратаар айгине. Азыркы райондук маанилеги Айдеркен шаарындагы бардык объектилерди, жолдорду, таза суу системаларыны биз ошол жаңылоонун алдындабыз. Жаңыланууга муктаж да. Бүгүнкү күндө ошол таза суу системаларын жаңылоо боюнча долбоорлордун алкагында иштер кетип атат. Бүгүн өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ошол 1978-жылы курулган Күн нуру балдар бакчасы дагы ал жердин дагы бардык терезелери эскирген. Ал жака биз ошол түрткү берүүчү грантка долбоор жасап, биздин шаардык кеңештин депутаттары ошол бюджетти бекитүүдө чоң колдоо көрсөтүп, өздүк салымга 1 миллион сомдон ашык акча каражатын бөлүп, түрткү берүүчү гранттан дагы 2 миллиондон акча которулуп, бүгүнкү күндө бардык терезелери заманбап пластикалык терезелерге алмаштырылды. Белгилей кетсек, калаадагы Күн нуру балдар бакчасынын терезелери да түрткү берүүчү гранттын эсебинен каржыланып, заманбап айнектер менен алмашылган. Пермет Манасов, Абдрашид Саттаров, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.